Жапаров Садыр Муркожоевич. 5 майда Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында Кыргыз Республикасынын Конституциясынын кабыл алынганынын 30 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чарага президент Садыр Жапаров, министрлер кабинетинин мүчөлөрү, Жогорку кеңештин депутаттары жана бир катар коомдук жана саясий ишмерлер катышты. Салтанатта президент Садыр Жапаров Кыргызстандын калкын Конституция күнү менен куттуктап, баш мыйзамдын 30 жылдык тарыхындагы урунттуу учурларды белгиледи. Барыңыздарга белгилүү болгондой, 2020 жылдын ноябрында Конституциялык кеңешме түзүлүп, анын милдети Конституциянын жаңы долбоорун иштеп чыгуу болгон. Парламент Конституциялык кеңешме тарабынан иштелип чыккан Конституциянын долбоорун карап чыккандан кийин 2021 жылдын 11 апрелинде өткөн референдумга чыгарылып, анын жыйынтыгы боюнча жаңы Конституция кабыл алынды. Колдонуудагы Конституциянын башкы милдети эффективдүү мамлекеттик башкарууну уюштуруу. Кандай болбосун, эффективдүү мамлекет саясий туруктуулукту, экономикалык өсүштү жана социалдык өнүгүүнүн келечегин камсыз кылууга тийиш. Коюлган милдеттерди чечүү үчүн ресурстарды мобилизациялоо жөндөмү зарыл. Мындан сырткары, күчтүү же эффективдүү мамлекетке коом менен бийлик институттарынын ортосундагы байланышты ишке ашырууга мүмкүндүк берүүчү демократиялык элементтер керек. Ошондой эле тышкы кысымдарга да, жеке кызыкчылыктарды көздөгөн топторго да каршы турууга жарамдуу административдик бийлик талап кылынат. Президент өз сөзүндө азыркы учурда дүйнө өлкөлөрү сыяктуу эле Кыргызстанда жаңы чакырыктарга жана кыйынчылыктарга туш болуп жаткандыгына токтолду. Азыркы учурда дүйнө өлкөлөрү сыяктуу эле мамлекетибизде жаңы чакырыктарга жана кыйынчылыктарга туш болууда. Биз дүйнөлүк экономикалык кырдаалдан, жумуш орундарынын жетиштигинен, эмгек миграциясынан, ошондой эле саламаттыкты сактоодогу көйгөйлөрдөн улам келип чыккан экономикалык кыйынчылыктарга кирептер болдук. Мындан тышкары биз жаратылышты жана анын ресурстарын келечек муундары үчүн сактоону камсыздоо аркылуу экологиялык саясатыбызды өнүктүрүүнү улантышыбыз зарыл. Андыктан айлана чөйрөнүн булганышын азайтуу, энергиянын натыйжалуулугун жогорулатуу жана энергиянын кайра жаралуучу булактарын өнүктүрүү багытында аракеттерибизди күчөтөлү. Учурда дүйнө COVID-19 пандемиясынын кесепеттери, климаттын өзгөрүшү, терроризм жана экономикалык кризистер сыяктуу көптөгөн кыйынчылыктарды баштан кечирип жаткандыгын баса белгилеп кетким келет. Биз биргелешип аракеттенгенде гана бул көйгөйлөрдү жеңип, жарандарыбызга тынычтыкты, туруктуулукту жана бакубаттуулукту текши камсыз кыла алабыз. Мамлекет башчысы ошону менен катар эле өлкө экономикасын өнүктүрүү жаатындагы аракеттер улантылып, чет өлкөлүк инвестицияларды тартуу керектигин баса белгиледи. Айрыкча инфратүзүм, анын ичинде жол, энергетика жана транспорт тармактарын өнүктүрүү маанилүү. Ошону менен катар эле экономикабызды өнүктүрүү жаатындагы аракеттерди улантып, чет өлкөлүк инвестицияларды тартышыбыз кажет. Айрыкча инфратүзүм, анын ичинде жол, энергетика жана транспорт тармактарынын өнүктүрүү маанилүү. Мындан сырткары, жарандарыбыздын сапаттуу кызмат көрсөтүүлөргө жетүүсүнө, сапаттуу билим алуусуна жана ден соолуктарына кам көрүлүшүнө, калктын аялуу катмарынын укуктарынын корголуусуна олуттуу көңүл буруу зарыл. Санариптоордо маалыматтык технологияларды өнүктүрүү менен мыйзамдаштыруу, маалыматташтыруу чөйрөсүндө болгон мүмкүнчүлүктөрдү толук пайдалануу аркылуу мамлекет менен элдин өз ара байланышын кыйла жогорку деңгээлге чыгаруудагы зарыл иштерден болуп саналат. Жарандар менен бизнес өкүлдөрү мамлекеттик органдар менен мамлекеттик уюмдарга кайрылууда кыска убакыт жана аз күч жумшай тургандай, эң башкысы иштин натыйжасын, үзүрүн бере турган чечимдерди иштеп чыгууга дагы активдүү катыша тургандай шарттар түзүлүшү керек. Президент өз сөзүндө жалпы көйгөйлөрдү чечүү жана эл аралык кызматташтык үчүн жагымдуу шарттарды түзүүгө коомчулуктун биргелешкен колдоосу маанилүү экенин белгиледи. Коңшу өлкөлөр жана эл аралык коомчулук менен соода-экономикалык байланыштарды өнүктүрүүдө байыркы маданий жана соода жолдорунун кесилишинде жайгашкан географиялык позициядагы артыкчылыктарды акыл эс менен пайдалануу зарылчылыгын эске салды.